Ош-Баткен чоң жолунан анча алыс эмес. Өзбекстанга чектеш орун алган Дүкер айылында вагондо окуган окуучулар үчүн аяз ата менен аяз кыздын келиши күтүүсүз белек болду. Имарат жок, вагон тар болгондуктан жаңы жылдык майрам сыртта өттү. Мектеп окуучулары даярдыктарын көрсөтүп, Манастан үзүндү айтып беришти. Ошол кезде Манасын урундарга тоо таппай, урушарга жол таппай, кечеринде чок таппай. Дүкер айылындагы вагондо 28 бала кезек менен окуйт. 5 жылдан бери оор шартта окуучуларга билим берип жаткан Мария Исаеванын айтымында, бул жылдар аралыгында алгачкы жолу сырттан аяз ата келип, балдарга белек таратты. Биздин келечек муундарыбыз болгон балдарыбызды куттуктап, көңүлдөрүн көтөрүп аяз ата аяз кыз менен кетип кетишти. Баткендеги журналисттерибиз аркылуу ушул кабарларды угуп, бизге келип отурат. Болбосо журналисттерибиз болбосо кайдан билсин, өзүбүз да кайдан билели деп айтып өттү азыр дагы. Дүйшөндүн мектебин элестеткен. Жада калса электр жарыгы жок. Вагон мектепте 8-класстын окуучусу менен 5-класстын окуучусу парталаш окуп билим алат. Жаңы жылды утурлай майрамдык маанай тартуулоо үчүн чогулган Кадамжай районунун Халмион айылынын ишкерлери абалды жөнгө салуу керектигин айтат. Чынында көрмөдү. Ушундай азыркы биздин ушундай жыргал заманда кантип эле ушундай жерде вагондо мектеп болуп калсын. Ушунчалык бир жаман таасир этти. Мына биздин колунда бар чиновниктерибиз дагы бар, колунда бар байларыбыз бар. Ушу элди дагы карап кичине ушу кичинекей наристелерге дагы бир жардам көрсөтүп, кичинекей бир мектептерди чогуубуз менен куруп берсек жакшы болот эле. Боз талаадагы вагондо окуган мектеп окуучулары жаңы жылда жарык, заманбап бөлмөдө окууну аяз атадан сурашты. Өзбекстан менен чек араны бекемдөө максатында уюшулуп жаткан бул айылдарга социалдык тейлөө качан колго алат, азырынча белгисиз. Бирок бул аймактан жакынкы жылдарда 6000ден ашуун кожолукка там салуу үчүн жер тилкесин берүү пландаштырылган. Мидер Незалиев, Арсан Алмазбек уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен облусу.